Урматтуу теле көрүүчүлөр, Санат телеканалына Таңкы Кыргызстан программасы биздин алгачкы коногубуз кыргыз журналистикасында өтө өзгөчө орду бар, көптөгөн ийгиликтерге жетишкен. Ушул таңкы программалардын, бизге окшогон таңкы программаларды алгачкылардан болуп ачкан негиздөөчүлөрүнүн бири Олжобай Токтосунов. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келдиңиз агай. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Нормалдуу десем болот. Жакшы. Айтсаңыз, жаңарды көрүп анан эметип атам да, жакшы экен баштап атышыптыр деп. чоң рахмат. Айтсаңыз, сиздин таңыңыз кандай башталат? Эми деген таң деген бул мен мисалы үчүн ар бир адамдын эле таңы бирдей башталат десе ишенбейм да. Ар бир таңдын, ар бир жашоонун ар бир күнү өзгөчө дегендей ар бир таң ар башка да. Эми жаш илгерилеген сайын албетте эрте туруп баштайсың. Андан сырткары мен кийинки убакта ушундай адат кылып келатам, эртең менен эрте иш жакшы бүтөөрүн билем да. Эгер бирденке жазыш керек болсо, бир маселелер болуп калса дегенде эрте туруп, эртерээк бүтүргөнгө аракет кылам. Түшүнүктүү азаматсыз, ийгилик каалайбыз. Азыркы убакта негизи көпчүлүк мындай улумундагы журналистикалар журналисттер айтып калат да, Кыргызстанда журналистиканын акыбалы өтө оорулоп кетти депчи. Бул сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар деп ойлойсуз? Мен ушуну бир тарыхый маселе менен баштагым келет. Бактияр, мына кийинки убакта жаштар эмне болуп баратат? Эгер ушул жаштардын колуна биздин бийлик тийсе, биздин мамлекет тийсе, анда биздин мамлекетибиздин келечеги эмне болот деген жазуу болгон экен да. Көрсө качан болуптур дебейсиңби? Көрсө 2500 жыл мурун Рим империяларынын учурунда болуптур да. Демек баягы улуу муундар кичи муундарга дайыма нааразы болгон. Биздин учурубузда да ошондой нерселер көп айтылган. Бул жаштар кайда баратат, эмне болуп кетти дегенчи. Анан ал эми мен мындай дейм, кээде кичине изилдөөлөргө аракеттенип, мен өзүмдүн баягы телевиденияда, журналистикада басып өткөн жолумду кичине жазгым келип, баштагым келип жүрөт. Анан ошондо айтайын деп атам да, журналистика тарыхый шартка жараша гана өнүгүп отурат. Советтер Союзу 90-жылы кулап, Кыргызстан эгемендүүлүктү алып, жаңы там-таң турган баладай баштагандан кийин журналистика да ошондой акыбалга туш келди. Журналистиканы коом өнүктүрөт дегенге макулмун да. Анан мына кыскартып айтканда мен такыр эле журналистика болбой калды дегенге каршымын. Журналистика өсүп өнүгүп атат, эми албетте маселелери бар. Биринчи кезекте техникалык, технологиялык жактан өсүп өнүктү. Биздин учурубузда түшкө кирбеген маселелер келди, себеби дегенде компьютер, интернеттин келиши менен таңкы деген эмне? Таңкыда көбүрөөк кызыктуу маалымат бериш керек. Азыр мына сенин жаныңда да телефон бар, аны баса коесуң, деп туруп Google'дан 2 миллион жооп келди деп туруп, кызыктуу маалыматтар оңой топтолот. Биз ал кезде китепканадан, башкадан топ дегендей кылчубуз. Эми албетте эмне мисалы үчүн кемчиликтерди байкайм дегенде, мен бардык эмес, айрым жаш журналисттердин биринчиден билимдери терең болушун каалайт элем. Экинчиден адистешип алышын каалайт элем. Журналистика ушунчалык кенен тармак, бардык тармак боюнча адис болуп кете албайсың. Мисалы үчүн бизде бир-экин тармакта гана медицинаны медиктер алып барып жүрөт дегендей. Экономика деген маселе бар, муну экономист алып барыш керек. Айыл чарба деген, биз айыл чарба регионбуз да. Айыл чарбасын билген адам алып барыш керек дегендей да. Мен ошон үчүн бүгүнкү күндөгү жаш журналисттерге бир эки эле нерсе каалап кетет элем. Билимин тереңдетсин, анан темасын тандап алсын. Жакшы. Негизи азыркы убакта мындайча айтканда интернеттин өтө өнүгүп аткан доору да. Анан ар бир эле кыргыз жаран, ар бир эле инсан мындайча айтканда журналист болуп калды десек жаңылбайбыз да. Каякта кандай окуя болсо тарта коет да, киргизе коет. Буга көз карашыңыз кандай? Эми бул 1900-жылдардын башындагы дегенде радионун пайда болушу, анан телевидениянын пайда болушу менен ушундай сөздөр жүргөндө, мисалы үчүн театрга байланыштырып, телевидение жана кино пайда болгондо айтышкан. Театр өлдү деп. Өлгөн жок. Өнүгүп атат, башка формаларды издеп атат. Ошол сыяктуу телевидение менен интернеттин ортосунда азыр өтө күчтүү карама-каршылык бар. Эми телевидениядагы, интернеттагы аларга көрөрман керек. Мисалы үчүн эмчин жанагы мага миллион киши жазылды деп эле жазылган кишини санап калдык. Бул көрөрмандар да. Анан ошондо интернет телевиденияны талкалап кетет, жарандык журналистика гана болот дегендерге мен таптакыр каршымын.
Анткени интернет телевидениянын таратуунун гана жолу болуп калат. Ооба. Анан экинчиси көрө койгондорду сала коюп атабыз. Бул маалымат жөнөтүүнүн мыкты жагына гана айланды. Мисалы, бир жерде өрт чыга калса, Бат жеткирүү. бир жерде мына болуп атса, сен телефонуң менен тартасың, я менден жакшыраак билесиң, канча секундтан кийин жөнөтүп жибере аласың. 5-10 секунд. 5-10 секундта. То есть мындайча айтканда, маалыматты тез жеткирүү. Ал эми телевидение деген программа даярдашы керек. Теманы алып, ошо теманы казып, изилдеп, аны жарандык журналистика жасабайт. Аны сага окшогон профессионалдар гана жасайт, иликтеп. Бул эмне экен? Тигинден интервью алып, мындан интервью алып, маселенин ачык бышыгына жетип, анан элге жарыялайсың. Эл баары бир ошону көрөт. Интернет, мисалы үчүн жана студияларга кыйын болуп калат. Барып өзүн берип жибер. Андан көрө мен азыр жаш журналисттерди окутам да, анан аларга айтам, интернет журналистикага жакын болгула, ошол жакта өнүктүргүлө. Жөн эле тарта коюп салып эмес, жазап туруп анан өзүңөр керек болсо телевидениясын ичинен ачып алгыла дейм. Анткени технология менен техниканын өнүгүшү мына Кыргызстанда азыр эле көрүнүп атат. Канчалаган сайт деп аталып пайда болуп, алар телевидение жасагылары келип жүрүшпөйбү? Ооба. Бара-бара ошолор ээлейт. Аларга жаңы күчтөр келет, бир топтор көрүп атат. Бул жанагы маалыматты жиберүүнүн, программа жиберүүнүн гана формасы өзгөрөт. Телевидение кандай даярдалса, журналистика кандай керек болсо, керек бойдон калат. Түшүнүктүү. Негизи мындайча айтканда өзүмдүн окутуу курсум бар деп калбадыңызбы? Жогорку окуу жайларды алсак, көбүнчө убактыларын алар мындайча айтканда теорияга коротот да. Сурооңду түшүнүп турам да. Сурооңду түшүнүп турам. Анан сиздикин окутуу курсуңузду байкап чыксак, мына практикага багытталган экен да. Бунун себеби эмне деп ойлойсуз? Мен мындай деп эсептейм да. Кичине дагы бир эле мүнөт тарыхка кайрыла кетейин. 75-жылдардан кийин бул жерде мен улуттук журналистикада окуп калдым. Анда Кыргыз мамлекеттик университетинде бөлүм эле 25 эле жигит, кыздар, жигиттер окучубуз. Анан мен сендей болуп, мындай эмете берчүмүн да, ойлоно берчүмүн. Мен журналист болгон атсам, газеталык журналист болгум келчү. Анан эмне үчүн бизди жаздырып көндүрбөйт? Эмне үчүн бизди интервью алып көндүрбөйт? Эмне эле теорияларды окуй берет? Деп мындай суктана берчүмүн да өзүмө, мындай эметипчи, башка жакта ушундай окушат деп. Анан 3 жылдан кийин баягы тагдыр буйруп Ленинград университетин Санкт-Петербург. Ошол жакка калган 3 жылын окуп калдым дагы, өзүм эңсеген нерсени көрдүм. Көрсө, тең мугалимдер теоретиктер экен, тең мугалимдер практиктер, газеталарда иштейт, телевиденияда радио иштейт. Теоретиктер бир сыйра теориясын айтып бергенден кийин практиктердин сабагы башталат да, алар колуң менен жазатып көндүрөт. Мен журналистиканы эмнеге салыштырам? Жакшы мебель жасаган адамга. Эмнеге? Анткени сен бирөөнү мебель жасатып алгың келсе, анын дипломун сурабайсың. Жасаган ишиңди көргөзчү дейсиң. Анан могу шкаф жакты мага, бирок өңүн башка кылып, бирок тиги жерин чоңураак кылып жасап бер деп айтасың. Журналистика ошол сыяктуу. Мисалы үчүн санат телевидениясына кызматка алыш керек болсо, эми дипломдорун, сертификат деген эме койду, ошолорун караар. Бирок биринчи кезекте эфир алып барчы дейт. Эфир алып барганыңды көрөт, экинчиден сюжет жасай турган болсоң, сюжетиңди жаса дейт да. Ошон үчүн бизде мына мисалы үчүн азыр рынок заманында бардык эле жерде факультет ачылды. Кызыккандар көп. Акча кызыкчылыгы бар. Себеби дегенде төлөп окушат. Бирок мен бардык университеттердеги бир кемчиликти байкайм, Кыргызстандагы практикага өтө аз көңүл бурушат. Өткөндө бир окуу жайдыкын канча бүтөт силерден десем 25 дейт. Канчасы ушул кесип боюнча иштейт десем, жооп бербей коюшту. Биз журналисттер оңойло билебиз да, башка жолдор менен болсо да. 25тин 2,5 иштейт экен. Эмне үчүн жарымы? Экинчиси, үчүнчүсү оператор болуп кирип алыптыр. Журналистика эмес. Ошондо эгер 25тин 2,5 болсо, бул кандай? Жыйынтык жок деген сөз анда. Жыйынтык жок деген сөз. Демек, бүгүнкү күндө окуу жайларда практиканы күчөтүү деген өтө чоң маселе бар. Ошонун негизинде мына өзүң окшогон жаш журналисттер иштеп кеткилери келет. Өзгөчө телевидение тармагынан. Эгер эфир алып бара албаса,
сюжет жазай албаса, аны ким деген эме кызмат кылат? Мына суроо. Ооба. Мен дипломум кыпкызыл деп көтөрүп келсин, жалаң беш шагырап турат деп. Рас жакшы экен деп коет. Болду. Демек бүгүнкү күндө журналисттерди тарбиялоодо практикалык жактан тарбиялоо аксап атканын билип атабыз. Ошон үчүн жанагы мектептер көбөйүп атат. Менде да кичине кээ бирөөнүн окшо уюштуруу жөндөмдүүлүгүм төмөн экен, бирок колуман келишинче Окутуп атасыз. эфир алып барып окутам. Мына таңкы программа, ток-шоу программа, түз эфирдеги маек. Кантип алып барыш, эмнеге көңүл буруш керек? Актёрдук чеберчилик болуш керек, интеллектуалдык деңгээл болуш керек. Өтө оор кырдаалдан чыгып кетүү болуш керек деп мен практикалык сабак берем. Анан эми мен өтө көп бүтпөсө дагы бир топтору бүгүнкү күндө мен айта алам, ошол башка эле факультетти бүткөн уландар, кыздар ошо журналистикада эмгектенип кетишти. Теле алып баруучулукка чейин жетишти, алып барып жүрүшөт. Жакшы. Негизи көптөгөн түз эфирлерди, көптөгөн сюжеттерди, көптөгөн жаңылыктарды жасап каласыз. Анан бир өзгөчөрөөк суроо бергим келип атат. Улуу залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов жөнүндө көптөгөн материалдарды жасагансыз да. Жаңылбасам, көзү өткөндө ал инсандын 3 күн, 4 күн түз эфирде болгонсуз, э? Анан суроо, ал инсан жөнүндө мындай атайын изилдеп эметчиңиз беле, карачыңыз беле, же мындай чыгармалары жагып эле ошонун айынан материал жасаңыз келчү беле, же чын эле улуу инсандыгын баалап материал жасаңыз келчү беле деген суроо туулуп атат да. Мындай деген сөз бар эмеспи? Кыргызды кантип дүйнөгө таанып алабыз дегенде 2-3 нерсе деп айтып жүрөбүз. Биринчи берметибиз болгон Ысык көл аркылуу. Ооба. Экинчи океандай чалкаган биздин Манас эпос аркылуу, үчүнчү Чыңгыз Айтматов аркылуу. Анткени планетадагы окурман журтка ушуну баса келгилейин. Эми баары окуду десек, баары окуп отурбайт. Окурман журтка белгилүү болгон Советтер Союзундагы башка майдан уттан чыккан аз сандагы гана жазуучулар болгондагы ошонун бири Чыңгыз Айтматов болгон. Мен журналистика факультетине киргенден баштап, ага киргенге чейин эле анын чыгармаларына кызыгып, түшүнүп түшүнбөй окуп, кайра окуп, кызыгып, суктанып жүрчүмүн да. Анан журналист болгондон кийин 1-2 жолу көрдүм, атайы бар, учураштым. Эми аны менен көп киши учурашат экен, байкабай деле калат дегендей. Анан баягы замана программасында иштеп жүргөн учурда бизди кечки эфирлерге да алып кетишчү. Түз эфир алып барасың, аны муну дегендей кылыпчы. Анан ошенткен учурда бир күнү чакырышты жетекчилер. Анан бардым. Айтты, эртең кечинде программага даярдан деп койду да кетип калды чоң. Анан орун басарынан секретарь кыздан сурады, эмне программа? Мен кайдан билем деп кутулушту. Эртеси программага 3 саат калганда айтышты, Чыңгыз Айтматов келет түз эфирге дегенде. Анан шок болдум. Аябай шок болгон состоянияга жеткенсип кеттим, бирок темасы кандай болот? Темасы дейт элчилик. Мен деген элчилик эмес, жазуучу катары сүйлөшкүм келет десе, сен чечпейсиң аны, элчилик катары сүйлөш деди. Анан 40 мүнөт түз эфир элчилик жөнүндө сүйлөштүк, ал биздин Кыргызстандын элчиси болуп жүрдү да. Анан ошол жерден сүйлөшүп аткан менен анан болбой эле 3-4 суроону чыгармаларына берип салдым. Анан ошондон кийин биринчи жолу баамдадым да бул адамдын эмне деген тереңдиги бар экендигин. Шашпай сүйлөйт экен. Шашпай отуруп анан баамдайт экен. Кандай суроо бере аласың? Эмне кыласың дегенде баамдап отурат экен. Анан суроолорго жооп берип атканда аябай шашпай кылдат деп. Канча мүнөт болсо ошончо мүнөт кылгыла деп койду. Бирок алар кеткенден кийин айтты, Олжобай, планда кандай болсо андан 1 мүнөттү ашырба деп койду. Чыңгыз Туров. Анан чын эле планда канча болсо ошондон 1 мүнөт ашырбай анан түрдүк. Анан экинчиси заманага түз эфирге келди. Ошондо да алып барды. Анда уже чыгармачылык. Көп кинодо жүргөндөр келди. Анан ошондо дагы бир топ өзүм каалаган суроолорду бере алдым да. Чыгармачылык деген кандай ал үчүн? Көпчүлүк кыргыздар тилекке каршы сиздин чыгармаңызды окубай аткандыгын кандай карайсыз дегенге чейин берди. Анан мен сизди Жамиля атыңызды чыгарды. Бирок ал эмес, мага берки чыгармаңыз жагат. Ошонун жазылыш тарыхын айтып бериңизчи десем. Кайра менден эмне үчүн сага ал жагат деди. Ошо момдай болгон үчүн жагат дегенден кийин
Анан айшы программа бүткөндөн кийин сүйлөшүп отуруп калдык. Анан ошондо мага берген баасы ушундай болду да, бир эле сурады. Мындай шашпай сүйлөдү. Олжобай деди. Кайсы окуу жайды бүттүң эле деди. Анан мен айттым, Ленинград деген шаар бар. Ошондо университети бар. Анан ошонун журналистика факультетин бүтүрүп келдим эле десем, мындай карады менен эки эле сөз айтты. Мага берген баасы болду. Көрүнүп турат деп койду. Бүттү. Демек бул мыкты деген сөз. Себеби андан кимдер гана интервью алган эмес. Себеби кимдер эмне деген гана суроолорду берген эмес. Анан үчүнчүдөн мен мынтип айткым келет да, телекөрүүчүлөргө дайым айтып да жүрөм. Биз Чыңгыз Төрөкулович биздин улуу жазуучубуздун жашоо турмушун көп изилдебейбиз, иликтеп. Анын сүйгөндөрүн иликтебейбиз. Анан чыгармаларын көп окубай атабыз. Анан мындай деп айттым анан. Азыркы бизге кыргыздарга таарынбаңыз, сизди аз окуйбуз. Бир 250-300 жыл өтөт. Сиздин чыгармаларыңыз ушундай бир бум болуп окулат. 250 жыл мурун ушундай чыгарма жазган экен дейт. Ушул сөздү көп айтасыз. Азыр таарынбаңыз бизге де. Себеби бул Достоевскийге окшоп терең философиялык кылып жазат. Түшүнүш анча-мынча даярдыгы жок адамга кыйыныраак мунуку. Ал сырткы жанагы айткан окуясы менен негизи айтайын деген ой деле дал келип калбайт а кишиники. Менин баамымда да аны түшүнүп окуш керек. Эмнен айткысы келип атат. Бирок баары орустар увлекательно деп коет. Мындай кызык окутуудай эле кылып жазат. Анан менден сурашат. Анан ошол сен айткандай кайтыш болуп калды. Акыркыда жолу мен жолуккам. Манас Түрк университетине жолугушуу болуп атат. Барып сүйлөш программаларыңа десем. Сиздин 80 жылдыгыңыз болуп атат. 10 программа тарталы жалаң чыгармачылык жөнүндө макул. Азыр Адабият институтунда директор болуп жүргөн Чыкен Изил деген библиограф деп та коебуз. Академик Абдулжажан Акматалиев бар. Акматалиевди тап, ал мени таап берет деди. 15-июндан кийин деген, тилекке каршы 10-июнда жерге коюлду. Анан ошол коюлуп атканда мен 4 күн замана программасын алып барып, ошону билген адамдар жөнүндө, анан башкалар жөнүндө эфир алып бардым. Анан Айтматов жөнүндө маалыматтардын баарын. Мисалы Курт Воннегут деген Американын өтө атактуу жазуучусу болгон. Ичке сыяктуу мындай терең жазган жазуучу. Ошол бир жаңы жылда 2 саат тиги Москвада, тиги Нью-Йоркто туруп алып телефон менен сүйлөшкөн. 2 саат. Андан сырткары Испанияга барганда, жолукканда Испандын баягы билимдүү жаштарына жолугат да. Жаштарынын билими өтө терең экендигине суктанган. Жана көптөгөн ушундай окуялар болгондо анан мен баягы эфир дегенди толтуруш деген деле кыйын. 2 саат бирөө кечигип келет, бирөө эрте келет дегендей. Анан ошондо чыгармалары жөнүндө өзүмдүн оюмду да айтып, мен үчүн азыркы күнгө чейин ошол оюмдамын да. Чыңгыз Айтматовдун мен үчүн өтө жогорку деңгээлде жазылган чыгармасы Деңиз бойлогон ала дөбөт. Анан ошентип айтпайынбы эфирден. Анан таластан бирөө чалды дейт. Ал эмне деп атат? Негизги кыйын чыгармасы Жамиля деди. Анан мен күлүп туруп айттым, мейли, ал оюнда кала берсин. Атагын чыгарган чыгармасы Жамиля. Бирок как сүрөткер катары менин оюмча. Мага бир тоо кошулат болуш керек деп ишенем. Анын жана Деңиз бойлогон ала дөбөт. Беги пес, бегиши краем море. Өтө жогорку деңгээлде жазылган. Жакшы. Ушул чыгармасын баалайм да. Өтө кызыктуу жана пайдалуу жооп болду. Анан сиз Айтматовдун чыгармаларын ушунчалык жогорку деңгээлде баалайсыз, мен дагы баалайм. Атайын сизге даярдап бир оюн даярдап койдум эле. Оюндун шарты жөнөкөй эле. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын билбей калам го. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын алмак-салмак айтышабыз. Кимибиз токтоп калат экенбиз. Мен баштайын Гүлсарат. Кайсы тилдегисин айт? Бул ушуники 2 тилде тең жазылды. Кыргызча айтабыз жалаң. Кыргызча айтабызбы? Гүлсарат мен баштадым. Жамиля. Биринчи мугалим. Деңиз бойлогон ала дөбөт. Атадан калган таяк. Буранду бекет. Аны болсо кылымга тете күн деп да жүрүшөт. Кассандра тамгасы. Асма көпүрө деген аңгемеси бар. Тоолор кулаганда. Кассандранын тамгасын
айтып салдың, эч ким билбеген Бахияна деген роман. Газетчи дизя. Акжан аңгемелерин өтүп кеттик. Аңгемелерин өтүп кеттик. Бет. Бетмет менен катар чыккан Гүлсараттын башкача аты бар, билесиңби? Гүлсаратты айттым биринчи. Жок, Гүлсараттын башкача аты бар деп ошон үчүн сурап атпайбы? Жок. Аны айтчы. Саманчынын жолу. Саманчынын жолу. Утулдум агай. Ал бөлөк нерсени айтып салдым. Андан сырткары мен ушул жерден бирденкени кошумчалап айткым келет. Мен да билимдүүлөргө да айтам. Мен азыр сизди утуп алам. Сиз азыр мен сурайм, сиз Айтматовдун баарын окудуңуз беле дейм. Анан баарын окугам дешет да. Мен айтам, мен сиз окубаган бир чыгармасын билем десем, айтчы дейт. Анда ушул жерден айтыңызчы, Бахияна романын окудуңуз беле десем, ошондой романы барбы дейт. Анда Айтматовдун карап көрүңүз да десем, экөө айтты. Мен үйгө барып окуйун анда деп. Жакшы азаматсыз. Кыргыздар билбеген Бахияна деген ошол. Көп билет, бирок аз окуган роман ошол. Жакшы, келип бергениңиз үчүн чоң рахмат билдиребиз. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Силерге дагы ошо ийгилик каалайм. Анткени деген мен өзүм да таңкы программада иштегем. Бул эмне деген азаптуу жумуш экендигин билем. Азап экенине карабай, элге алынып, элге жагып, конкуренциянын жана атаандаштыктын учурунда иштеп атасыздар. Канчалаган таңкы каналдар бар. Көрүүчүлөрдү көп өзүңөргө каратып алгыла деп тилек кылмакчымын. Чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эскерте кетчү нерсе, бүгүн бизде конокто белгилүү журналист, көптөгөн мыкты материалдарды жасаган Олжобай Токтосунов болду. Ал эми биз алдыдагы рубрикага көңүл бурсак, андан кийин долбоорубузду улантмакчыбыз.